3 жаштагы Айназик Эркиновага тез арада операция жасоо керектиги айтылып, социалдык тармактарда кыздын сүрөтү жарыяланган. Анда кандын лейкозу менен жабыркаган наристе акчалай жардамга муктаж экени айтылып, $17.000 чогултуу зарылчылыгы белгиленген. Кайдыгер карабаган кайрымдуу адамдардан жардам сурап, 20 сом болсо дагы салымын кошуп, мобилдик капчыкка которууга чакырышкан. Аккаунт ээси 3 күн мурда демөөрчүлөр $10.000 которгонун, дагы $5.500 жетпей жатканын жазат. Бирок көп өтпөй сүрөттөгү кыз Айназик эмес, Аруке болуп чыкты. Көрсө рак менен ооруган балдардын сүрөтүн колдонуп, акча тапкандар пайда болуп тур. Балдар онкологиясынын дарыгерлеринин айтымында Арукеге учурунда чет өлкөдө операция кылуу аракети көрүлүп, бирок ага жетпей, наристе чарчап калган. Сүрөттө жардам сурап аттыр. Азыркы убакта бул кыз уже жок да. Анан фонд Help the Children деген бизге звонить этип айтты, жардам керек экен, ушу силердин кызыңарбы депчи. Анан биз сүрөтүн көргөндө бул кыз биздин мурун дарылаган Аруке деген кыз экен. Биз айттык, бул кыз ноябрларда өтүп кеткен, результат болбой, ушу 3 жылдан бери дарыланды. Рактан каза болгон кыздын сүрөтүн пайдаланып, акча чогулткандарга чара көрүү керек дешет адистер. Анткени мындай алдамчылардын айынан кымбат операцияларга муктаж болгондор жабыркашы мүмкүн. Для самих больных Бул алдамчылык ар кандай кайрымдуулук уюмдарынан келген жардамга таасирин тийгизет. Чоң болобу, кичине болобу, өтө кымбат операцияга акча чогултууда эл ишенбей калат. Мындан улам кайрымдуу адамдар кимдир бирөөгө жардам сурап кайрылса, тактап туруп анан акча берсе дейт элек. Ал үчүн ишенимге кирген кайрымдуулук фонддор менен байланышса болот. Тартип сакчылары минтип оорулуу балдардын атын жамынып, жардам сурап акча чогултуу фактысы Кыргызстанда биринчи жолу катталып жатканын айтышат. Учурда бул боюнча тергөө иштери башталып, күнөөлүүлөр изделүүдө. Имансыз акмактарда негизи ошон үчүн жанакындай кичине баланы пайдаланып акча чогултканы бул туура эмес. Баардыгыбыз качан койгон, ким койгон, каяка дарыланган, ошол баарын тергөөнүн жүрүшүндө тактайбыз. Ошого жараша жанакы күнөөлүү телефондору бар жарандарды тез эле тапса болот. Ал ортодо социалдык тармактарга Айназик 2013 деген ат менен киргизилген сүрөттөр өчүрүлдү. Ал эми акча которуу үчүн көрсөтүлгөн телефон номер аймактан тышкары болууда. Эгер алдамчылардын күнөөсү далилденсе, мүлкүн конфискациялоо менен 5 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Рахат Жаныбекова, Урмат Акынбек уулу, НТС.